Assalamu alaikum урматтуу жердештер, достор. Биз бүгүн сиздерге Талас шаарындагы муз аянтчасын тартып бермекчибиз. Дареги Талас шаарындагы военкоматтын тушунда поворот менен стадионго кирип келатканда оң жак тарапта муз аянты деп жазылып турат. Биз азыр ичине кирип тартып берейли. Караңыздарчы, кыш мезгили кандай? Сонун мезгил, аба таза, жерде аппак кар, муздар тоңуп мынакей каңкитеп, адамдар көңүл ачып эс алып жүрүшөт. Сиздер да келип кыш мезгилин эсте каларлык кылып каңкитеп кетиңиздер. Достор, көңүл ачуу кандай болуп атат? Жакшы. Работа своим парнем общается. Бул жерде бул кышында канки муз аянты болот, жайында болсо сууга түшүүчү, эс алуучу көл болот. Мен азыр сууга секирүүчү трамплин же болбосо пирстандын үстүндө туруп тартып жатам. Ондон күндүзгү 10дон түнкү 11ге чейин иштейт экен. Бул жерде караңыздар, ушундай жасалгалар менен, лампочкалар менен жасап койгон. Күндө да жаркырап күйүп турат. Радиону сайып коет экен. Караңыздар, көңүл ачуучу, эс алуучу, канки тебүүчүлөр абдан көп. Канкини тепкенди билгендер үчүн абдан кызык. Билбегендер үчүн бул жерде атайын чыгырыктар берилет экен. Чаналар да берет. Жаш балдарды, кичек балдарды чанага дагы сүйрөгүздөр болот. Бул бала жаңы теп үйрөнүп атса керек. Албетте жаңы тепкенде ширеле оңойчулук менен тебилип кетпейт, этиятташ керек, эскерип кете турган нерсе. Бутту кайра болушу мүмкүн. Андыктан бир аз үйрөнүп, колду бутту көндүрүп дегенде таянгыч менен, чыгырык менен тээ баштаңыздар. Кирүү шарттарын айтып берип коелу. Бир адамга, бир балага 70 сом алат бир саатына. Ошол 70 сомдун ичинде канкиси берилет. Чана суразасыздар, чанасы берилет. Дем алышсыз иштейт. Урматтуу мекендештер, келип эс алып кетиңиздер, көңүл ачып кетиңиздер. Биздин каналга катталып, лайк басып койгонду унутпаңыздар. Келерки чыгарышка чейин сак саламатта болуңуздар.